Орусия Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаалды чечүүдө колунан келген жардамын кылат. Мындай пикирин Орусиянын президенти Владимир Путин президент Садыр Жапаров менен болгон жолугушуусунда айтты. 24-майда Орусия менен Кыргызстандын мамлекет башчылары Сочи шаарында жолугушуу өткөрүп, анда Владимир Путин Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаалга көңүл коюп, өтө тынчсыздануу менен байкап тургандыгын баса белгиледи. Внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на тажик-киргизской границе. Албетте, биз Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаалды өтө кылдаттык менен жана кооптонуу менен байкадык. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптын ушул сыяктуу бардык талаштуу маселелерди чечүү ниетин оң кабылдадык. Максатка дал ушул жол менен жетүүгө болот деп ишенем. Кыргыз-Тажик чегарасындагы курч маселелерди чечүү үчүн бизден көз каранды болгон нерселердин бардыгын жасайбыз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда орун алган көйгөйлөрдү чечүүдө эки тараптын кызыкчылыгына тең жооп бере турган узак мөөнөттүү жолду тандашыбыз керек. Жапаров өз кезегинде чегарада түзүлгөн кырдаалга тынчсызданганы үчүн Путинге ыраазычылыгын билдирди. Бирок Орусия кандай негизде көмөк көрсөтөрү ачыкталган жок. Анткени менен эксперттер Орусия Кыргыз-Тажик чегарасындагы абалды жөнгө салууда ортомчу болуу аракетинде натыйжа береринен күмөн санаарын айтып, өз алдынча чечүүгө чакырышууда. Тышкы мамилелер боюнча серепчи Темирбек Нурматов Марал радиосуна берген маегинде Орусиянын чегара маселесинде ортомчу болгонун эки өлкөдө да кызыкчылыгы бар экенине байланыштырат. Эми айтып атпайбызбы, жанагындай Борбор Азия аймагында дагы Россия өлкөсүнүн бизде өзүнүн кызыкчылыктары бар. Анан ал баягы мындай лидер мамлекет болгондон кийин региондогучу, биздин ушул региондогу лидер мамлекет болгондон кийин баягы өзүнүн катыштыгын ар кандай баягы маселелерде өзгөчө мындай оор жагдайларда өзүнүн баягы өзүнүн да кызыкчылыктарын баягы алдыга жылдырып чечип кетүү маселеси болгондой көрүнүп атат да. 28, 29, 30 апрель жана 1 май күндөрү Кыргыз-Тажик чегарасында тажик тараптын аскерлеринин ок атуусунан улам жаңжал орун алып, андан 36 кыргызстандык, 19 тажик тараптын адамы каза болгон. Буга эки өлкө бири-бирин айыптап, башкы прокуратуралар кылмыш ишин козгогон. Бул маалда эксперттер Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү болгон Орусиянын чегара маселеси орун алган учурда үн катпаганын сынга алып, Орусия чегара маселесинде Тажикстанга ыктаганын айтып чыгышкан. Ал эми Сочиде өткөн жолугушуу учурунда Путин коронавируска каршы Спутник В вакцинасын адистер Кыргызстанда өндүрүү мүмкүнчүлүгүн издеп жатышканын, эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү 2021 жылы 6%га өсүп, бул тенденцияны сактоо керектигин айтты. Ошондой эле Кыргызстан эл аралык уюмдарда активдүү кызматташарын, ЭАЭП, ЖКК жана БУ сыяктуу глобалдык мүнөздөгү уюмдардын алкагындагы кызматташтыкта өзгөчө орунду ээлерине токтолду. Президент Садыр Жапаров пандемия маалында Орусиянын колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылыгын билдирип, Орусия менен диалогту мындан ары да өнүктүрүп, ар тараптуу бекемдөөнү көздөй турганын баса белгиледи. Бирок эки өлкө ортосунда каржылык маселеси боюнча кандай чечимдер кабыл алынганы расмий айтылган жок. Сүйлөшүүнүн соңунда эки лидер бир аз убакыт таза абада сейилдеп, андан кийин коштошушту.